Британиянын 45 күн бийликте турган премьери отставкага кетти. Джонсон кайра келеби? Орусия аннексияланган аймактарда өзгөчө абал киргизди. Кесепети кандай болот? Кыргыз парламенти өзгөчө абал учурунда курал-жарак берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырды. Орусияда миграциялык мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, көзөмөл күчөйт. Украинада электр энергиясын колдонууга чектөө кирди. Өзбекстанда аскерий кампада жарылуу болду. 45 күн өкмөттү башкарган Улуу Британиянын премьер-министри Лиз Трасс бейшемби күнү отставкага кетти. Министр анын экономикалык программасын, өлкөнүн финансылык туруктуулугу боюнча аброюна шек келтирип, көптөгөн адамдардын жашоо шарты төмөндөп кеткенден кийин кызматтан кетүүгө аргасыз болду. Трасс кийинки премьер-министр дайындалгыча иштеп турат. Ал буга чейин салык жана бюджеттик пландарын элге жарыялап,